Аалам жаралгандан тартып ар кандай сырдуу жана кызыктуу окуяларга бай. Азыр биз ошол кызыктардын бир нечесине токтолобуз. 1983 жылы Ватиканда бир да адам төрөлгөн эмес. Канада соңку 5 жыл ичинде 4 жолу Бириккен Улуттар уюму тарабынан жашоо үчүн эң ыңгайлуу мамлекет деп табылган. Дүйнөдөгү эң узун асма көпүрө Акаси Кайкио Японияда жайгашып, анын зымдарын бирин-бирине улаштырса, жер шарын 7 жолу айлантууга жетет. Статистикалык маалыматтарга таянсак, жаңы ачылган ресторандардын 90% ачылганына 1 жыл боло электе кайра жабылат. Күн сайын дүйнө жүзүндө 33 жаңы товар жасалат, анын 13-ү оюнчук. Ар бир күнү болжолдуу түрдө 65 миллионер аталат. Жер бетинде бензинден кийинки эң өтүмдүү товар — кофе. Ааламдагы оюнчуктардын 80% Кытайда жасалган. Америка авиакомпаниясы бизнес класстагы жүргүнчүлөрдүн тамагынан сайтунду алып салуу менен $40 000 үнөмдөгөн. Бөбөктөр сүйгөн Микки жана Мини Маус мультфильминде Микки жана Мини Маустун үнүн коштогон Уэйн Элвайн менен Расси Тейлор үй бүлө курушкан. Чолпон планетасында биздеги бир күн, биздеги бир жылдан узагыраак. Тыйын чычкандар жаңгакты жер астына катып коюп унутуп калгандыктан, жыл сайын жүздөгөн жаңы көчөттөр өсүп чыгат. Биздин акыркы учурда ар бир 2 мүнөттө түшкөн сүрөттөрүбүздүн саны 19-кылымдагы бардык сүрөттөрдүн санынан көп. Улан Мамашеров, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.